Көңүл буруңуз. Россияга барган ар бир эмгек мигранты каттоого турууга милдеттүү. РФ мыйзамдарын сактап, таза документ жасатып, өзүңүзгө сак болуңуз. Саламаттыгыңыз үчүн да медкарта талап кылынат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыз. Ининен СНИЛС, медкарта, перевод паспорт, кара тизмеден текшерүү, ОМС, медкнижка, трудовой договор деги эле бардык документ маселесинде сиздерге жардам берүүгө даярбыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн ишенимдүү адистерге кайрылыңыз. Байланыш номерибиз +7909 993 46 44. Нурсултан менен байланыш. Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын жогорулатууга мораторий киргизди. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүүгө мораторий киргизди. Тиешелүү жарлык Эркин-Тоо гезитине жарыяланды. Маалыматка ылайык, мораторий 2026 жылга чейин киргизилген. Мындай чечим бюджетти натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл алынган. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, административдик ведомстволордун, президенттин жана министрлер кабинетинин карамагындагы мамлекеттик органдардын жана уюмдардын, сот системасынын, атайын статуска ээ мамлекеттик бийлик органдарынын, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана өз алдынча башкаруу органдарынын чектүү штаттык санын жана кызматкерлеринин эмгек акысын көбөйтүүгө мораторий белгиленсин деп айтылат маалыматта. Ошондой эле айрым мамлекеттик кызматкерлердин штаттык саны, айрым категориядагы кызматкерлердин маянасы президенттин өзгөчө чечими менен көбөйтүлүшү мүмкүн экени кошумчаланды. Булак Суперкейжи. Латвия Орусияны аба мекендигин бузууга айыптады. Латвиянын коргоо министрлиги 8 сентябрда Беларусь тараптан учуп келген Орусиянын бир учкутсуз учагы өлкөнүн чыгышындагы Резекне аймагына кулап түшкөнүн билдирди. Министрлик пилотсуз учактын өлкөнүн аба мекендигине түндө учканын, Орусиянын 55 чакырымдай батышында жана Беларустан 75 чакырым алыстыкта жайгашкан 25 миңдей калкы бар Резекне шаарына жакын жерде кулаганын билдирди. Бул жагдай Латвиянын чыгыш чек арасын бекемдөө, анын ичинде абадан коргонуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү боюнча баштаган ишти улантышыбыз керектигин тастыктап турат, деди коргоо министри Андрис Продис. Булак Суперкейжи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7925 103 22 77. Камчыбек Ташиев Чоң Алайда чек арачылардын балдары үчүн курулган балдар бакчасын ачты. Бүгүн 9 сентябрда Ош облусунун Чоң Алай районундагы Карамык чек ара заставасында 50 орунга ылайыкталган жаңы Байчечекей бала бакчасы колдонууга берилди. Анын ачылышына УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев катышты. Бул туурасында мекеменин маалымат кызматы билдирди. Ташиев мамлекет чек арачыларга зарыл шарттарды түзүү менен бирге жаш муунга татыктуу келечек камсыздоо үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканын белгиледи. Ал тарыхта биринчи жолу чек ара заставасынын аймагында мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулуп, иштей баштаганын кошумчалаган. Маалыматта белгилегендей, Байчечекей бала бакчасы 1 жылдын ичинде курулуп, колдонууга берилген. Анда ар кандай курактагы балдар үчүн 3 тайпа каралган. Бала бакчага аскер кызматкерлеринин жана жакын жайгашкан аймактардын тургундарынын балдары барышат. Булак Суперкейжи. Бишкекте автоунаа менен скутер кагылышып, айдоочу ооруканага түштү. Бишкекте Hyundai Sonata унаасы менен скутердин катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы бүгүн 9 сентябрда билдирди. Андагы маалыматка караганда окуя 8 сентябрда болжол менен саат 21:35 болгон. Анда 25 жаштагы айдоочу Hyundai Sonata унаасын Курманжанатка көчөсү менен түндүк багытка башкарып бара жатып, скутер менен кагылышкан. Натыйжада скутердин 18 жаштагы айдоочусу баш мээси чайкалып, оң буту сынып, Чүй облустук ооруканасына жеткирилген. Ал эми учурда унаа каражаттары айып короого токтотулуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Милициянын кайгылуу кызматы айдоочуларга жол эрежесин так сактап, ылдамдыкты ашырбай айдоону эскертет.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 күн катуу жаан жаап, сел жүрөрүн эскертти. Бүгүнөн тарта нөшөрлөп жамгыр төгүп, кээ бир аймактарда сел жүрүшү ыктымал. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык 9-10 сентябрь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй Ысык көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарынын Тоолу жана Тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. ОКМ сел кооптуулук эрежелерин эскертет. Арыктарды тазалап, жээгин бекемдеңиз жана таштаны таштабаңыз. Турак үй жайгашкан жерде жаан суулар агып өтүүгө ылайыкталган арыктын болушун камсыздаңыз. Үй же сарай салууда, эгин айдоодо сел жүрүү кооптуулугу бар тилкелерге жакын эместигине өзгөчө көңүл буруңуз. Сел учурунда дароо коопсуз жайга кетиңиз. Мүмкүнчүлүк болсо, үйдөгү свет, суу, газды өчүрүп чыгыңыз. Туркиядагы 21 террорчу жок кылынганын маалымдады. Туркиянын коопсуздук күчтөрү Сирия жана Иракта бир катар ийгиликтүү антитеррордук операцияларды өткөрүп, жыйынтыгында 21 террорчу жок кылынганын жарыялады. Маалыматка караганда, Сириянын түндүк аймактары Эфрат калканы жана Зайтун бутагында 15 APG террорчулары жок кылынды. Ал эми Ирактын түндүгүндөгү Кандил аймагында Курдистан жумушчу партиясына мүчө 1 террорист, Авашин аймагында дагы 5 террорист нейтралдаштырылды. Туркиянын коргоо министрлиги террорчулар үчүн эч кандай кутулуу жок экенин, түрк куралдуу күчтөрү чечкиндүүлүк жана өжөрлүк менен күрөшүн уланта турганын баса белгиледи. Соңку 3 айдан бери Сирия жана Иракта РКнын жогорку даражалуу мүчөлөрүнө жана ага тиешелүү уюмдарга каршы операциялар жүргүзүлүүдө. Нейтралдаштырылгандардын арасында үгүт иштерине, жардыруучу түзүлүштөрдү жасоого жана чабуулдарды пландаштырууга жооптуулар бар. Коргоо министрлиги 1 сентябрда Ирак жана Сириянын түндүгүндө жүргүзгөн операцияларында 17 террорчуну нейтралдаштырганын билдирген. Түрк өкмөтүнүн отчетторунда көп колдонулган нейтралдаштырылган термини сөз болгон террористтердин багынып бергенин, өлгөнүн же колго түшкөнүн билдирет. Украинанын дрондору Румынияга кирип келип, истребительдер көтөрүлдү. 8 сентябрда эртең менен Украина тараптан учуп келген учкусуз учуучу аппараттар Румыниянын аба мекендигин босту. Бул тууралуу Румыниянын коргоо министрлигинин расмий сайтына жарыяланды. Мындан улам түнкү саат 2:25 баштап Румыниянын аскердик аба күчтөрүнүн 2 F-16 истребительдери Борседеги 86 аба базасынан учуп чыкты деп белгилейт аскердик ведомство. Румыниянын коргоо министрлиги истребительдер абадагы абалды көзөмөлдөп, саат 4:08 базага кайтып келгенин белгиледи. Дрондор Румыниянын аба мекендигине кирип, кайра Украина тарапка учуп кеткен.